Assalamu alaikum tuğanlar. Daha bir jolu. Bugün 28 dekabr. Bugün saat 15:46'da geldim daha Paspelika. Şahardan Rubцовскийден 100 kilometr jol basıp çalıp kalışkan. Mağa çalıp kalıştı. Kütülbөстүк boldu. Keçеги таштаган документтерим бүгүн даяр болуптур. Дагы биздин жердешибиз, кыргызстандык жердешибиз үйлүү болду. Буюрса, мына документтери даяр. Буюрса, иншаллах, мынакей. Аты жөнүнү Советбек деген бала документтери ташталды. Ооба, Манасов Саатбек деген, Советбек деген бала Асанович үйлүү болду. Куттуктайм сизди, документтериңизди алдым. Буюрса, баары даяр. Мен азыр Паспелихинский МФЦ'де турам. Булар жылдын бүтүшүнө карата шашылыш түрүндө бат-бат документтерди бүтүрүп салат экен. Мага өтө ыңгайлуу болду, себеп бир маалда көп документтерди бүтүрүп алдым. Кубанычбекти, Советбекти куттуктап койгула. Кубанычбек деп эмнеге адашып атам? Кубанычбек биздин жердешибиз, ал дагы Сузактан болот, ал жер үй алган. Анын бир иниси ошол Советбек. Кубанычбек себеп болуп, ал дагы үйлүү болду. Ошол эки бири-бирине жердеш болот, же дос болобу, же ага ини болобу, эмне болсо дагы себеп болуп үйлүү болду да. Ошон үчүн мен Кубанычбек менен Советбекти атыны адаштырып алам. Себеп ошол Кубанычбек тааныштырган мени. Анан Советбек ошол мага кайрылып үй алганга суранып, азыр үй алды. Буюрса, үйү куттуу болсун. Документтерин алдым. Учкан бойдон келдим. Дагы бир сыр айтайын силерге. Бүгүн дагы бир документти таштап койдум. Буюрса, эртең алам окшойт. Бат эле бүтүп калат. Эртең дагы бир үйдү барып оформленияга таштайм. Буюрса, бир эмес эки. Бир жер үй, бирөөсү чоң жер, 20 гектар жер документин таштайм, достор. Сиздерге дагы каалайм жерлүү болгула, үйлүү болгула, үйүңөр ысык болсун, кыш күндөрү, жаз күндөрү сиздер үчүн ыңгайлуу атмосфера болсун. Бардыңыздарга салам. Дагы бир жолу Паспелихадан чоң салам.